Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен мен адаттагыдай Кубанч Чороев Бествей Элет кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Жана бүгүн сиздерге мен кантип чыныгы кооперативди финансылык пирамидадан айырмаласа болот, мына ошол жөнүндө сөз кылмакчымын. Эми кооперативде бул кооперация деген бул өз ыктыяры менен кооперативге мүчө болуп, ошол турак жай маселесин чечүү үчүн кооперативге мүчө болушат. Ошол мүчөлөр кооперативде кезек менен үй алат. Мен мындан мурун айтып өткөндөй, ар бир кооперативдин мүчөсү онлайн платформадан ким канчанчы кезекте турат, буга чейин кимге квартира алып берди, могу жумада кимдин кезеги менен алды, ким кимдин артында турат, мына ошонун бардыгы онлайн платформа менен камсыздалат деп айткам. Экинчи критерий, бизде онлайн платформа менен ошо кимдин кезеги менен алганын көргөн үчүн бизде жалаң кезек менен гана квартира алат. Эч качан кооператив баланча айда, 3 айда, 5 айда, 10 айда алып берем деп кооператив гарантия бербеш керек. Эгер кооператив 3 айда, 5 айда, 10 айда алып берем деген гарантия берсе, анда бул финансылык пирамида болуп калат да. Маселен, эгер сизге айтса, бир 35%-ын тök, же болбосо 35%-ын тök, бир 5 айда алып беребиз десе, бул албетте кооперациянын принцибине жатпайт. Анткени себеби кооперациянын принципи боюнча анын кезеги келгенде гана ал алат. Эгерде ушундай гарантия берген болсо, демек бул кооператив эмес, бул финансовый пирамида болуп калат. Эмне үчүн финансылык пирамида болуп калат? Анткени себеби сиз төктүңүз дейик. Сиз бир кишисиз. Сиз төккөндөн кийин дагы сизге алып бериш үчүн дагы 3 киши, 3 мүчө дагы төгүш керек болот да. 5 айдын ичинде. 5 айдын ичинде. 5 айда деп коет. Мына ушул 5 айда 3 мүчөгө алып берүүгө кооператив сиздерге милдеттенме алып атат да. А мындай милдеттенмени алгандан кийин демек могу 3 мүчөгө дагы 5 айда алып бериш керек да. Эгер 5 айда бул 3 мүчөгө алып бериш үчүн анда дагы 9 мүчө табыш керек 5 айдын ичинде. 9 мүчө дагы 35%-дан төккөн болсо, анда кийинки 5 айда дагы 27 мүчөгө алып бериш керек болот да. Мына бул чыныгы классикалык финансылык пирамида деп айтсак болот да. Демек, эгерде кооператив сизге мынча пайызын тök, анан кийин баланча айда алып берем деген гарантияны берген болсо, анда бул кооперация, турак жай кооперативдин принцибине жатпайт, мыйзамга да жатпайт. Бул классикалык финансылык пирамида деп айтсак болот да. Ошондуктан бул пирамидалар албетте башында могу мүчөлөрүн алып берет, мүмкүн 9 мүчөсүн алып берет, анан кийин 27 мүчөсүнө, анан наркы жакта дагы 90 киши болот. Мына эң артында ошол алып берген кишилерге 5 айда алып бергенге качан жетишпей калганда, мына ошондо бул финансылык пирамида урайт да. Ошол себептүү биз ушул сабактан туура маалымат алышыбыз керек да. Эч качан кооператив эгерде сиз баланча айда аласыңар деген гарантия берсе, ошол гарантияны договорлорунда дагы койгон болсо, анда бул финансылык пирамида. Ушуну так кесе билип алышыңыздар керек.